Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты 8-уктуруу. Микрофондо Чыңгыз Рыскелдиев. Ошондо да көнбөсө, ат бороюн сыдырып, жер кыдырып, жердин астын үстүн чалганыңа мейли дейли. Көк мончок менен ак мончок деген кыздарыңа жол болсун, деген. Анда кемпир чоочуп, эси жок кыздарым эл кыдырып келдиби, дегенде мойнуна камчыны басып, өгөөнү чапчып ал. Аң таңдап шашпай, оозумду абайлап тарт. Эки капталдан канатым чыгат. Оозумду абайлап жый. Эми өз акылың өзүңө, сөзүмө көнбөсөң, өз убалың өзүңө, деп чал куйрук кеңешин берет. Төштүк тулпарга өз айткандай камчы салат. Чал куйрук аркардай арыш жоюп, баскан жерин быркыратып, бир заматта кемпирге жеткирет. Төштүк желмогуз кемпирдин кашына чал куйрук менен барып өгөөнү ала качканы. Ошентип төштүк жаны жок соку аттуу желмогуз кемпирге жетет. Аппак чачтуу, жети баштуу, соку минип, сок билектен камчалган, чекеси тырышкан, көрүнгөн менен урушкан, жонунда көк кементайы бар, ийрегин оруп олтурган кемпир ага жан алгычтай көрүнөт. Акыл эсин токтотуп, чал куйрук айткандай салам берет. Кемпир алик алат да: «Жоготконуң эмне? Жоолаганың ким?» дейт. Анда төштүк: «Жоготконум бир нерсе, каалаганым бир эме. Элемандын кенжесимен. Урунарга тоо, урушаарга жоо таппай капа болуп турам. Кары киши экенсиз. Айткан сөзүмө көнүп, өгөөнү бериңиз», дегенде кемпир: «Керек болсо өзүң түшүп ал. Менин жашым сурасаң 200-гө келди. Эрге кызмат кыла албайм. Олтурсам өөдө тура албайм да, турсам кайра олтура албайм», деп жооп берет. Төштүк: «Ой энеке, ошончо жашка барсаңыз да тилиңизди ала албайм. Минсем түшө албайм, түшсөм мине албайм. 7 күнү жер үстүн чалыпсыз, 7 күнү жер алдына барыпсыз. Сиз баспаган жер, сиз көрбөгөн эл калбаптыр. Өзүңүзгө жол болсун да, бирок көк мончок менен ак мончок эмне кылып келатат артыңызда?» дейт. Анда кемпир: «Эби кеткен талпактар, мен кеткенде эр издеген турбайбы?» деп чоочуп, оңураңдап аркасын карай калганда төштүк коломтодогу өгөөнү шап иле калат. Кемпир оңолуп сокусун минип, ийрегин колуна алгыча чал куйрук менен зуулдап качып жөнөйт. Жети баштуу кемпир сок билеги менен сокусун токмоктоп: «Ор ийрегим оргун, төштүктү аты менен соргун», деп сүйлөнүп да, күүлөнүп да артынан кууп жөнөйт. Кемпирдин ийреги оруп кете жаздаганда төштүктүн билегинен сап кетип, жүрөгүнөн кан кетет да, адам баргыс чөлгө кире качат. Оңбогон кемпир сырттандын жанын койбой кубалайт. Кайып басып 99 тоого, жоргонсо 99 зоого кире качат. Түгөңгүр кемпир кууганын койбойт. Түлкү шимшип жойлобогон жерге да, күндүз адам адаша турган белге да салып көрөт. Анда да кутула албайт. Ошентип качып олтуруп, жер жарыгы тозокко жакын кирип барат. Жарыкка жакын калганда камчысын имере кармап, чал куйругун такымга тартып жиберет. Камчы тийсе тулпар
жер үстү менен жер алдын байкап жүргөн сыйкырчы жез кемпир жер тешиги чуңкурга бута бою калганда жер танабын тартып ийрегин колуна алып жарылгырдын кара жери жарылып жатып калгын деп амал кылып колундагы ийректи төштүктүн башынан алыс келип урганда жер оодарыла түшөт. Төштүк чал куйругунун оозун бура албай, жер үстүнө тура албай, жарык шоола кулак тундурган жерге кирип кетет. Көзүнө эч нерсе көрүнбөйт. Дегенде оозунан өжө-көжө кан кетип, чамасы калбай чарчап, кенжекенин күл азыгын жоктойт. Ак баштыктын түбүнөн алып, таңдайына салып шимиргенде көзү умачтай ачылып, уюган жери басыла түшөт. Төштүк жейрен секиртпес Маамытка жолугуп жолдош кылганы. Төштүк адам барбас чөлгө түшөт. Маңдайындагы боз дөбөнү көрөт. Чал куйрук оозун буруп, дөбөгө салып, айланасын караса, көзүнө мунарыктап күйгөн чаңдан башка эч нерсе илинбейт. Кукулаган кузгун, какылдаган карга угулбай турганда, мунарыктын ары жагы, бозоргондун бери жагынан эрбең-сербең элес көрүнөт. Төштүк элчилиги болсо жолдош, жоочулугу болсо тындым кылмакка чал куйругун минип, жанына барып, «Өдө төмөн жээлигип көпкөн ким болосуң? Жиндисиңби? Душмансыңбы?» Айтканды анык угуп, «Чыныңызды айтыңыз. Сиздей жан эзелде чыкпайт» дегенде күлүк мындай дейт. Жети баштуу желмогуз кемпир сыйкыры менен көзүн байлап, жер үстүнөн төштүктү алып келди деп кабарчыдан уктум. Желгениме жел жетпейт, басканыма мал жетпейт. Төштүк келсе, жөөгүлүгү болуп берсем деп жүрөм, деп айтаары менен сырттанын. Күлүк болсоң, кол кармашып түбөлүктүү дос бололу, деп кол алышат. Төштүктүн жер тыңшаар Маамытка жолугуп жолдош кылганы. Андан ары бастырып жүрүп олтурса, такыядай боз дөбө көрүнөт. Ага жакын барып, чоңдугу сеңирдей, алышкан адамын жегидей, бирок өдө төмөн жүгүрүп, качып жүргөн бирөөнү көрүп, акылынан айрылган немедей, ары бери антаңдап качып жүргөн сен ким болосуң? Деп сураганда, тыңшаар мындай деп жообун берет. Акылымдан айрылып, корголоор жер издеп качканымдын жөнү Төштүк баатыр өзүңсүң. Каарданса көзүңдү оет. Минген чал куйругу тебелеп кетсе жаныңды соог албайт деп укканмын. Бир Алладан сураарым, орумду казып, шорумду кайната көрбө. Өзүңө мураа боломун. Күн чыгыш менен күн батышта кандай кабар болсо азыр айтып беремин. Өдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк, жобогон күндө жолдош болоюн. Дейт да төштүк менен достошот. Талаадан тыңшаар табылып, эки Маамыт жолдоштуу болуп калат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртөштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.